НТС-те жумалык берүүсү студияда Миржан Балыбаев. Саламатсыздарбы? Биздин каналдын кабарчылары аптанын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришет. Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмуну. Сооронбай Жээнбековдун алгачкы жумуш аптасы, биринчи расмий жолугушуулары, жаңы президенттен өлкө эмнени күтөт жана ага кандай үмүттөрдү артууда? Азыр жаңы шайланган өлкө башчынын алдында аткарылышы керек болгон эки маанилүү маселе бар. Алар берилген убадаларды иш жүзүнө ашыруу жана өлкө башчы менен премьер-министрдин ыйгарым укуктарын так аныктап алуу. Жаңы конституция өкмөт жана парламентке жаңы укуктарды берди. Баш мыйзамга киргизилген эң маанилүү түзөтүүлөр күчүнө кирди. Биз президенттин ыйгарым укуктарын чектеп атабыз. Бул баягы мен түшүнүп атам, бул баягы Кыргызстанда парламентаризмди орнотобуз деген маселе болот да. Чубактан кем болгусу келбегендер чыга баштайбы? Таасирдүү таксырдын билдирүүсүнө мамлекет кандай жооп кайтарат? Бирок экинчи, үчүнчү аялдардын Кыргызстандын мыйзам боюнча эчтемкеге укугу жок. Бир жума мурда кызматына киришкен жаңы президент Сооронбай Жээнбековдун алгачкы жумуш аптасы маанилүү жолугушууларга мол болду. Алгач Москвада Владимир Путин жана Дмитрий Медведев менен мамлекет башчысы катары биринчи жолу жүз көрүштү. Россиядан кийин Жээнбеков Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммитине катышты. Бирок кыргызстандыктарды ЖККнын жыйынынан дагы Сооронбай Жээнбеков менен Нурсултан Назарбаевдин жолугушуусу көбүрөөк кызыктырган. Эки өлкөнүн башчылары журналисттерге берген маалыматка караганда, кыргыз-казак чек арасындагы маселе толук чечилбесе дагы, ал көйгөйдү жоюу багытында аракеттер башталганы ачык айтылды. Кыргызстандын 5-чи президентинин иш аракеттерине азырынча кескин баа берилбей, өлкө ичинде дагы, сыртында дагы байкоо салышууда. Сооронбай Жээнбеков жаңы мамлекет башчысы катары өзүнүн толук кандуу көрсөтүүсү үчүн албетте убакыт керек. Президентке кандай үмүттөр артылып, андан өлкө эмнени күтүп жатканын Нурзада Сыдыкбекова билүүгө аракеттенди. Өткөн аптанын жума күнүндө президенттик кызматка киришип жатып, Сооронбай Жээнбеков алдына койгон артыкчылыктуу багыттарды белгилеп кетти. Алардын ичинде улуттук кызыкчылыктарды сактоо менен тышкы саясатты жүргүзүү, өлкөдөгү туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүнү камсыздоо үчүн тышкы байланыштарды күчөтүү максаттары бар. Кыргызстан продолжит активное участие в международных делах и интеграционных процессах по линии международных организаций и региональных структур, как ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и Евразес. Курс на развитие традиционной дружбы, стратегического партнерства и союзничества с Российской Федерацией будет укрепляться. Отношения с Китайской Народной Республикой будут углубляться в духе добрососедства и стратегического партнерства. Взаимодействие со странами Центральной Азии основано на многовековых узах братства, дружбы, общности истории, культуры и духовных ценностей. Будет продолжен тесный диалог со странами Европейского Союза, а также азиатскими государствами, в частности, с Японией, Республикой Корея, Индией, Монголией, Ираном, Пакистаном и арабскими странами. Планомерно будет развиваться сотрудничество с Турцией и США. Өз сөзүндө жаңы шайланган президент демократиянын эки досу бар экенин, алар эркиндик жана жоопкерчилик экенин эске салды. Мындан улам дүйшөмбү күнү өлкө башчы Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков, премьер-министр Сапар Исаков жана Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева аларды кабыл алып, бийликтин бардык бутактары өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшү, тынчтыкты бекемдөө үчүн жооп берерин жана мамлекет менен элдин кызыкчылыгы үчүн бирдиктүү эри шаркак иштеши керектигин белгиледи. Нужно будет решать две задачи. Выполнять то, что было обещано, и в то же время нужно каким-то образом разграничивать сферу полномочий, особенно премьер-министром. Азыр жаңы шайланган өлкө башчынын алдында аткарылышы керек болгон эки маанилүү маселе бар. Алар берилген убадаларды иш жүзүнө ашыруу жана өлкө башчы менен премьер-министрдин ыйгарым укуктарын так аныктап алуу. Албетте милдеттерди бөлүштүрүүдө мындан башка да суроолор арбын. Бирок жалпысынан алганда премьер-министр мындан ары кайсыл жумуштарды аткарат? Президенттин өзү кандай маселелер менен алек болот?
Ушул суроолорду аныктап алыш керек. Сооронбай Жээнбеков толук парламенттик башкаруу системасын колдой турганын инаугурация күнү ачык билдирди. Ага 1 декабрдан тарта күчүнө кирген баш мыйзамдын айрым беренелери шарт түзөт. Все зависит от того, что имеется в виду под парламентаризмом. То ли это формальное изменение уже всей системы в плане того, что у нас уже не будет народно избранного президента. Парламентаризм деген сөздүн алдында кандай маани жатат? Ошого көп жагдай көз каранды. Эгер мамлекеттик башкаруу системасы толук кандуу өзгөрүп, президентти парламент шайлай турган болсо, бул толук кандуу парламенттик өлкө болуп саналат. Парламентаризмдин башка дагы жеңил варианты бар. Бул формалдуу парламентаризм. Президент учурдагы конституцияда көрсөтүлгөн гана милдеттерди аткарат. Негизги ыйгарым укуктар парламентке жана депутаттар бекиткен министрлер кабинетине өтөт. Билим берүү тармагын өнүктүрүү менен экономикалык өнүгүүнү камсыздоодо жаңы президенттин артыкчылыктуу максаттарынын бири. Кыргызстанды жашоого жана инвестицияларга ыңгайлуу, эркин, укуктук жана күчтүү мамлекет кылабыз. Жакынкы жылдарда биз керектечү эмес жаратман экономикага ээ болушубуз зарыл. Экономикалык өнүгүү, адамдык ресурс жана билим берүү менен тыгыз байланышта. Дүйнөдөгү атааңдаштыкка туруштук берүү үчүн билим берүү сапатын жакшыртышыбыз керек. Балдарыбыз заманбап технологияларды ийкем колдонуп, көп тилди билүүсү зарыл. Биз жердин кен эмес, билимдин кени менен көтөрүлөбүз. Билим саясаты менин президенттик мөөнөтүмдө приоритет катары таанылат. Биз социалдык саясатка багыт алган мамлекетти түзгөнбүз жана ал багытыбыздан кайтпайбыз. Жарандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу максатында дээрлик бардык тармакта реформа жүргүзүлөт. Экономисттердин айтымында 2040 жылга чейин өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегияга бир топ улуттуу долбоорлор киргизилген. Алардын ичинде электр энергиясын өндүрүүдө альтернативдик булактарга өтүү абзел. Анткени Кыргызстандын энергетика тармагы негизги экономикалык локомотивдердин бири дешет адистер. Если мы хотим дальше развиваться, если мы хотим развивать промышленность, другие отрасли. Эгер биз мындан арыда өнүгүп, өнөр жайыбызды көтөрүүнү кааласак, учурда өндүрүлүп жаткан электр энергиянын көлөмү аздык кылат. Кичи ГЭСтерди куруудан башка дагы альтернативдик энергетикалык булактарды түзүү зарыл. Көптөгөн өлкөлөрдө мунай, газ жана көмүрдүн эсебинен электр энергиясын өндүрүп жатышат. 2017 жылга чейин мамлекетти өнүктүрүү стратегиясына кара кече көмүр кенинин базасында жылуулук электр станциясын куруунун техникалык экономикалык негиздемесин түзүү планы киргизилген болчу. Бул максатты ишке ашырыш керек. Мындан сырткары айыл чарбаны өнүктүрүү тышкы сооданын жакшыртууга көз каранды. Аны инфраструктуранын өркүндөтүүсүз ишке ашыруу мүмкүн эмес дешет экономисттер. Современные автомобильные дороги, которые бы курсировали не только в направлении Казахстана. Заманбап автомобилдик жолдорду куруу бир гана Казакстан багытында эмес, Кытайга, Өзбекстанга кеткен трассаларды жаңылоо абзел. Дагы бир маанилүү фактор темир жолдорду куруу аркылуу өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштыруу. Анткени поезд менен жүктөрдү ташуу ыңгайлуу жана арзан. Темир жол курууга кеткен чыгым 5-8 жылдын ичинде өзүн актап коет. Кыргызстан тоолуу өлкө, туннелдерди казууга көп чыгым кетет. Бирок ошентсе да темир жол байланышын өнүктүрсөк, эртеңки муун ыраазычылыгын билдирмек. Алдыга коюлган максаттарга таза бийликсиз жетүүгө мүмкүн эмес дейт президент Сооронбай Жээнбеков. Мындан улам ал коррупцияга каршы күрөш мындан арыда уланаарын баса белгиледи. Бийлик таза болмойун өлкө өнүкпөйт. Коррупция менен аеосуз күрөш башталып, коомубуздун тазаланышына шарт түзүлдү. Эртеби кечпи уурдун орду түрмөдө деп эл арасында бийликке чоң ишеним жаралды. Мен президент катары бийликтин бардык бутактарында эң катуу талаптарды коем. Атка минелердин арасындагы коррупция менен күрөшүү менин президенттик мөөнөтүмдөгү эң приоритеттүү багыты. Бул күрөштүн башкы маңызы мыйзам алдында бардыгы бирдей болот. Укук коргоо органдарынын жана сот системасынын айрым иш-аракеттери, коррупциялык көрүнүштөрү коомчулукта сын пикир жаратып жатат. Алар коррупциядан арылып, адамдын, жарандын жана бизнестин кызыкчылыгын коргоону бирден бир милдети катары таанысуу зарыл. Биз соттордун инфраструктурасын жакшыртууга, заманбап технологияларды колдонууга тийишпиз. Ошондо алардын иши ачык болот. Коомчулуктун алдындагы жоопкерчилиги жогорулайт.
Соттордун материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча президенттин айткандарын юристтер толугу менен колдошот. Алардын айтымында учурдагы соттордун материалдык техникалык камсыздоосу күндүн талабына жооп бербейт. Сот деген заңгыраган бир хан сарайдай жакшы имаратта туруш керек. Кайсы бир киши сотко кирип келгенде сүрдөө пайда болуш керек, сөзсүз. Сыйлоо пайда болуш керек, урматтоо пайда болуш керек. Мен ушул храмга келдим. Мына ушул жерден адилет табам деп. Бул биринчиден. Экинчиден, ар бир сот айлык алганда пара берип аткан кишиге караганда айлыгын бийик көрүш керек. Кой, мен ушул бир берип аткан параны ала коюп, кызматыман ажырап калып, ай сайын баягы мамлекет берип аткан айлыктан ажырап калбайын. Андан көрө айлыгым менен эле жашайын деген ой ар бир сотто болуш керек. Бир нече кодекстердин күчүнө кириши менен соттук реформанын натыйжалары сезилери айтылууда. Ошол эле кезде бири-бирине каршы келген мыйзамдарда жок эмес дешет адистер. Ыңгайлуу болуш керек мыйзамдар. Азыр анча-мынча кемчиликтер бар да. Мен бир нерсени айтып кетейин. Ушул күнгө чейин жарандык иштер боюнча капсыздан жаңы ачылган жагдай болсо, аны жарандар түздөн түз сотко кайрылып чечип алышат. Ал эми кылмыш иштери боюнча жаңы ачылган жагдайды болуп турса дагы аны сөзсүз прокурорго барып, анан прокурор макул болсо, анан прокурор сотко кайрылып анан чечишет да. Бул таптакыр туура эмес. Бул ошо тараптардын укугуна төп келбеген, жарандардын укугуна төп келбеген көрүнүш. Ушундай нерселерди оңдош керек да. Канткенде да эң башкысы өлкөдө тынчтык менен туруктуулук өкүм сүрүшү керек дейт Сооронбай Жээнбеков. Ал үчүн өлкөдөгү бардык улуттун өкүлдөрү достукта жана биримдикте жашашы абзел. Ошол эле учурда мындай стабилдүүлүктүн негизин мыйзамдуулук, экономикалык өнүгүү жана адилеттүү коом гана түзө алат. Нурзада Сыдыкбекова, Аман Бакиров, Эрлан Кемелбеков, НТС Жумалык. Кече 1 декабрда мындан 1 жыл мурда өзгөртүлгөн конституция толугу менен күчүнө кирип, түзөтүү киргизилген 40ка жакын берененин акыркы 5-өө иштей баштады. Муну менен өкмөттүн жана жогорку кеңештин ыйгарым укуктары кыйла кеңеймекчи. Мисалы, эгер парламент кабыл алган бюджеттин долбооруна министрлер кабинети макул болбосо, премьер-министр ал документти артка чакыртып алууга укуктуу. Мындан тышкары өкмөт башчы кол алдындагы министрлерди кызматтарынан кетирүүдө мурдагыдан көбүрөөк укук алат. Ал эми жогорку кеңештин депутаты премьер-министр же биринчи вице-премьердин кызматына дайындалса, алардын парламенттеги орду сакталып, депутат катары добуш берүүгө дагы катыша беришмекчи. Жаңырган конституция парламенттеги көпчүлүктүн коалициясынын туруктуулугун дагы бекемдеди. Эми, эгер башкаруучу биримдиктен кайсы бир фракция чыга турган болсо, ал үчүн ал партиялык топтун 3-төн 2-синин макулдугу керек. Коалициядан чыгуу тууралуу чечим фракциянын атайын токтому менен бекитилип, башкаруучу көпчүлүктөн чыгууну каалаган ар бир депутат ал документке кол коюусу зарыл. Кененирээк Мээрим Ташыбекова айтып берет. Былтыр 11 декабрда жалпы элдик добуш берүү менен өзгөртүлгөн баш мыйзамдын 26 беренеси быйыл 15 январда күчүнө кирген болчу. Калган 5 берене 1 декабрдан тарта күчүнө кирди. Алар жогорку кеңеш менен өкмөттүн ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Алсак кечээ күчүнө кирген конституциянын 70 беренесине ылайык. Эми парламенттеги башкаруучу коалициянын таркашы мурдагыдай жеңил болбойт. Башта көпчүлүктүн айлансынын ыдырашы үчүн фракция жетекчилеринин чечими жетиштүү болчу. Парламенттик көпчүлүктүн фракцияларынын коалициясынан чыгуу жөнүндө чечим фракциянын депутаттарынын жалпы санынын 3-төн 2-синен кем эмес добушу менен фракция тарабынан кабыл алынат. Фракциянын чечими анын токтому менен таризделет жана фракциянын чыгуу үчүн добуш берген ар бир мүчөсү ага кол коет. Спикер өзүнүн полномочиясын кайта бекитиш керек. Эгерде коалиция тарай турган болсо, бул эмнени билгизет? Бул ошол коалиция көпчүлүк мындай туруктуу болсун деген да. Анан эми өкмөткө кандай мүмкүнчүлүк берип атат? Өкмөткө бул жерде жанагы дайындоо, министрди дайындоо, мисалы үчүн вакаттык кызматка бошотуу боюнча, эгерде 5 күндө дайындоо, 3 күн баягы кызматтан алууга мөөнөттү приказ чыкпаса, указ чыкпаса, өкмөт өз чечим кабыл ала берет. Мындан тышкары баш мыйзамдын 72 беренеси күчүнө кирди. Ага ылайык өкмөттүн жетекчилери, тагыраак айтканда премьер-министр менен биринчи вице-премьер депутаттардын арасынан дайындалса, алардын парламенттик мандаты дагы сакталат. Бир эле учурда депутат катары жогорку кеңештин жыйындарында добуш берүүгө укуктуу.
Жогорку кеңештин депутаты премьер-министрдин же биринчи вице-премьер-министрдин кызмат ордуна депутаттык мандатын жана жогорку кеңештин пленардык жыйындарында добуш берүү укугун сактоо менен дайындалышы мүмкүн. Премьер-министрдин же биринчи вице-премьер-министрдин кызмат ордуна дайындалган депутаттын башка ыйгарым укуктарын ишке ашыруунун жана чектөөнүн тартиби жана шарттары мыйзамдар менен аныкталат. Премьер-министрдин же биринчи вице-премьер-министрдин кызмат ордундагы жогорку кеңештин депутатынын аталган кызматтан кетүүсү, бошотулушул жана милдеттерин аткарууну токтотушу анын депутаттык ыйгарым укуктарын толук көлөмдө калыбына келтирүүгө алып келет. Президент мисалы үчүн бюджет боюнча налог боюнча законго сөзсүз түрдө кол коюш керек да. Бирок ушуга мына бүгүнкү күндө премьер-министр баягы мындайча айтканда кол коюшка деген сунуш берүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Андан бөлөк премьер-министр биринчи вице-премьер кызматка келе турган болсо, депутат болсо, мандаттарын сактап калат. Мына ушул беренелер. Баш мыйзамдын күчүнө кирген 75-чи беренеси боюнча коалициялык көпчүлүк ыдыраган учурда жогорку кеңештин төрагасы автоматтык түрдө отставкага кетпейт. Анын талапкерлиги жалпы депутаттардын көпчүлүк добушу менен бекитилет. Ал эми күчүнө кирген 81-чи беренеге ылайык эми салык жана бюджет боюнча мыйзамдарга президенттин сөзсүз кол коюшу талап кылынбайт. Коргоо жана улуттук коопсуздук маселелерин тескеген мамлекеттик органдардын жетекчилерин өкмөт мүчөлөрүн кошпогондо, өкмөт мүчөсү премьер-министрдин сунуштамасы боюнча ээлеген кызматынан бошотулушу мүмкүн. Президент аталган сунуштаманы алгандан кийин 5 жумушчу күндүн ичинде өкмөт мүчөсүн ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө жарлык чыгарбаса, премьер-министр парламенттик көпчүлүк фракция лидерлери менен кеңешкенден кийин өкмөт мүчөсүн өзүнүн чечими менен ээлеген кызматынан бошотууга укуктуу. Өкмөт мүчөсү кызматтан же кызматынан бошотулган учурда премьер-министр 5 жумушчу күндүн ичинде бош кызмат ордуна талапкерди жогорку кеңешке сунуштайт. Жогорку кеңеш жактырган талапкерди президент өкмөт мүчөсүнүн тиешелүү кызмат ордуна дайындайт. Талапкерди жактыруу жөнүндө жогорку кеңештин чечимин алган күндөн баштап президент 3 жумушчу күндүн ичинде өкмөт мүчөсүн дайындоо жөнүндө жарлыкты чыгарбаса, ал дайындалды деп эсептелет. Премьер-министрдин полномочия көбөйгөнгө негизи ушул эле жарайт негизичи. То есть мындагы айтып койсо премьер-министрдики полномочия чоң болуп атпайбы? Ошон үчүн менин оюмча бул боюнча премьер чечип койсо болот да. Президент эң биринчи президенттин полномочиясы кыскартыш керек. Баарыбыз түшүнүп атабыз. Оппозиция деле айтат. Ошон бул туура менин оюмча. Бирок саясат таануучулардын пикирине юристтер кошулушпайт. Алардын айтымында бюджет жана салык мыйзамдары өлкөнүн тагдыры үчүн маанилүү документтер. Бул кагаздарды кабыл алууга президент сөзсүз катышышы керек. Анткени өлкө башчысы Кыргызстанда жалпы элдик добуш берүү менен шайлангандыктан ал дагы эл өкүлү болуп саналат. Кадр маселеси боюнча, президент мыйзамга кол койгон боюнча президенттик ветодон өтүп кетип, ошол боюнча биз президенттин ыйгарым укуктарын чектеп атабыз. Бул баягы мен түшүнүп атам, бул баягы Кыргызстанда парламентаризмди орнотобуз деген маселе болот да, бирок мунун өзү туура эмес. Анткени ал да элдин өкүлү. Ал дагы мамлекеттин башчысы. А мамлекеттин башчысы деген укук бул качан берилет? Бул баягы мамлекеттик бийлик органдарынын бүт бардыгын бир мындай бир ошонун ичинен бирдиктүү механизм түзгөнгө, ошого жооп бергенге, ошон үчүн берилген жогорку ыйгарым укуктуу кызмат. Күчүнө кирген Конституциянын 87-чи беренесине ылайык премьер-министрге коргонуу жана улуттук коопсуздуктан башка маселелер менен алектенген мамлекеттик жетекчилерди президенттин чечимисиз дайындап, иштен алууга укук берилди. Бирок маселе мындай эмес дешет юристтер. Кептин баары баш мыйзамдын так аткарылышында. Если у нас правовое светское государство, которое мы провозгласили в преамбуле Конституции. Эгер баш мыйзамда айтылгандай Кыргызстан укуктук, светтик өлкө болсо, аны камсыздоо үчүн биз көпчүлүк мамлекеттик кызматтардын жетекчилерин шайлашыбыз керек. 8 жылдан бери биз аралаш башкаруу системасында жашап келебиз. Бизде эки тандоо бар. Биринчиси, биз күчтүү президенттик башкарууга өтүшүбүз керек. Же парламентаризмди тандасак, аны аягына чейин ишке ашырышыбыз керек. Башкача айтканда, акимдерди, мэрлерди, сотторду, аймактык милиция жетекчилеринен бери белгилүү убакытка эл шайлашы керек. Былтыр 11 декабрдан бери баш мыйзамдын өзгөртүлгөн 31 беренеси толук юридикалык күчүнө кирди. Бул жоболор толук парламенттик башкаруу системасына өтүүнүн башаты дешет эксперттер. Алардын айтымында бул жаатта кабыл алынышы керек болгон мыйзамдарды кароону тездетүү абзел. Бирок ошол эле учурда убакыт да кенен. Анткени өлкөнү өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин отурумунда 2040 жылга чейин Кыргызстан толук парламенттик башкаруу системасына өтөөрү айтылган. Мээрим Ташыбекова, Аман Бакиров, Эрлан Кемелбеков, НТС, Жумалык.
Чубак ажынын экинчи аял алганы тууралуу билдирүүсүн айрымдар жөн гана кызыктуу жаңылык катары кабыл алса, башкалар муну менен коомчулукту чыныгы олуттуу маселелерден алаксытуу аракети жасалууда деп чыгышты. Бирок кандай болгондо дагы мурдагы муфтий жеке турмушунун четин ачыктаганы коомдо талаш жаратты. Чубак Жалиловдун кош никелүүлүгү анын жеке иши болбой калды. Маселе белгилүү динаятчы жөн гана төшөк жаңыртпастан аны көпчүлүккө жарыялап, үлгү болгусу келгени айтып чакырык таштаганында. Арабтардан айырмасы кыргыздар көп никелүүлүктү илгертен эле башкача түшүнүп келишет. Биринчи жубайы Байбиче, андан кийинкилери Токол. Токол жана андан төрөлгөн балдар биздин элдин аң сезиминде кемсинтүүнүн, өксүктүн синоними болуп келет. Чубак ажы менен анын тарапташтары болсо көп никелүүлүктүн исламдык араб моделин таңуулап жатышат. Ага ылайык никелешкен аялдарына эркек бирдей калыс мамиле жасап, Байбиче Токол деп бөлүү болбойт экен. Бирок андай болуш үчүн кыргыз эмес, араб болушу керек. Маселенин эң башкы укуктук жагын айта турган болсок, Кыргызстан диний мамлекет эмес. Жарандык мамилелер диний адаттар менен эмес, конституцияга ылайык жөнгө салынат. Чубак Жалиловдун билдирүүсү боюнча укук коргоочулар прокуратурага кайрылгандан кийин гана биздин светтик деп эсептелген мамлекет мурдагы муфтийдин жоругуна баа бере турган болду. Мамлекетибиздин конституциялык түзүлүшүнө каршы чакырыкка расмий органдар ушинтип кенебей, шашпай реакция кылганы дагы суроо жаратат. Өкмөттүк деңгээлде санариптик трансформация, таза коом 40-жылга чейинки стратегия жөнүндө сөз кылышууда. Ал арада башкалар элибизге чөлдөгү көчмөндөрдүн 1000 жыл мурдагы адаттарын таңуулап жатышат. Сөздү Аман Бакиров улайт. Мурдагы муфтий, учурдагы алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак ажы Жалилов кайрадан көңүл чордонунда. Башта жума намазына 2 саат тыныгуу берүүгө каршы добуш берген депутаттардын жаназасын окубайм деп чыкса, эми экинчи аял алганын ачыктан ачык жар салды. Ушул үчүн урматтуу депутаттарым, мен үйлөндүм дагы, бирок ажырашкан жок. Бул Байбиче менен бир аз капы болуп атат, бирок капы болгону менен мен ойлойм бардык ордуна келип, капы болгон акысы бар, укугу бар, кызганга укугу бар. Мен үйлөндүм, ошол Туркияда бала багып издеп жүргөн, турмуштан ошол күйөөсү өтүп кетип, жесир калган 30-дагы келинге үйлөндүм, 30-дан өткөн. Белгилүү диний ишмердин бул сөзүнө укук коргоочулар дароо реакция жасашты. Ал өзүнүн мыйзамды бузганын мойнуна алып атат. Мен мыйзамды буздум, мен кыргыздын бардык салты менен үйлөндүм деп айтып атат. Ошол эле убакта аялынын нааразы болгонун да айтып атат. Мен аялым эми кызганганга укугу бар, капа болуп атат, бирок өтүп кетет деп. Ал эми экинчиси болсо, бул кыргыздын башка жигиттерин дагы үйлөнө бергиле, коркпогула деп. Аялдарга болсо күйөөлөрүңөр үйлөнсө, силер кызганбагыла, мүмкүнчүлүк бергиле үйлөнгөнгө деп кайрылып атат. Кылмыш кодексинин 153 беренесине ылайык 2 же андан көп аял менен турмуш курган эркектерге 2 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Бирок ага карабай Чубак ажы экинчи аял алганын гана ачык билдирбестен бир топ белгилүү адамдардын экинчи никесин кыйганын айтты. Мен көптөгөн адамдардын никесин кыйгам. Биздин чоң-чоң эл сыйлаган молдокелерибизде чоң-чоң депутаттарда керек болсо санап айтып бере ала турган мүмкүнчүлүгүм бар. Анткени бул уят эмес. Булар биздин салтыбызды колдогон адамдар. Буларга биз рахмат айтып, булардын бардыгына керек болсо биз орден беришибиз керек дейт элем да. Өз сөзүндө алымдар кеңешинин мүчөсү экинчи аялын жетелеп келген эркектердин туңгуш жарларына да кайрылуу жасаган. Эгерде күйөөңөр экинчи аял алганга жарай турган болуп, колунан келсе, бир аз кызгандыйлагыла, бирөө көчөгө чыгып жинделик кылбагыла. Бардык ордуна келет. Бул биздин элибиздин салтында бар. Ошондой эле өзүбүздүн динибизде дагы бар маселе. Кыргызстанда 2 же андан көп аял алгандар жок деп танууга мүмкүн эмес. Бирок кош никеде турмуш курууну элдик каада салтка теңөөгө болбойт дешет тарыхчылар. Анткени Кыргызстандын аймагында Советтер Союзу орногонго чейин экинчи аял алууга мажбур кылган жагдайлар түзүлгөн. Кыргыз эли согушчал, ушундай бир сырткы душмандар тез басып кирген тарыхта ушундай жолдор көп болгон да. Ошондо өзүнүн жанакы туугандары каза болсо, анын балдары башка жерге барып туруп, ушундай бир мындай көз карап калбасын, ушундай жашоодо жашап калбасын деп, аны дагы бир туугандан никелеп, анан ошондой балдар үчүн ушундай никелешүү бул мындай камкордук көргөн сыяктуу да. Кыргызстан бүгүн эгемендүү укуктук өлкө, жана мыйзам бардык жарандар үчүн бирдей күчкө ээ дешет адистер. Чубак бир нерсени унутуп атат. Биз светтик мамлекетте жашайбыз. Анан мусулмандын шариаттын шарты
мыйзамга каршы келгенде светтик мамлекет аны өзү буга тыюу салышы керек. Мына бул бардык эле ислам мамлекеттерде, бардык эле мусулман мамлекеттерде уруксат бар экен деп ойлоп жүрөттөр. Бул андай эмес. Мисалы үчүн Иранда экинчи аял алыш үчүн биринчи аялдын уруксаты керек. Турцияда жана ал жерде, Тунисте эки аял алганга тыюу салынган мыйзам менен. Мусулмандар жашаган мамлекеттер. Анан кийин Сирия, Ирак, Пакистанда болсо, ал жерде экинчи аял ала тургандар мамлекеттен уруксат алышы керек официально. Орозбек Молдалиевдин айтымында шариатта жоңганы эки же андан көп аял алса болот деп айтылган эмес. Эгер биринчи жары ден соолугуна байланыштуу балалуу боло албаса, же өмүрлүк жар катары толук кандуу турмуш курууда кемчиликтери болсо, ошондо гана экинчи аял алууга жол берилет экен. Бирок светтик өлкөдө шариаттагы түшүнүктөр күчкө ээ эмес. Мен шариат менен жашайм дегени ушунун өзү вызов светтик мамлекетке. Бирок муну анын түшүнбөй атканы бул бийлик үчүн вызов болуп атат. Диний ишмерлер баягы концепция кабыл алынган 2014-жылы. Анын аткарууунун пландары бар. Ошолго жараша булар устав кабыл алышкан. Алымдар кеңеши ошол уставга жараша түзүлгөн. Бул алымдар кеңешинин мүчөсү, өзү билимдүү киши. Ошон үчүн бул жерде биз диний ишмерлердин ишмердүүлүгүн, мамлекеттин саясатын бөлүп карабасак, анан ал эртеңки күнү башка маселе болуп чыгат да дагы. Эртеңки күнү келгиле биз диний негизде партия түзгөн, уруксат алып бергиле. Мындай кыргыз элинин көп урматтаган белгилүү инсандын мындай чакырыгы кыргыз жаштары үчүн өтө тескери таасир тийгизиши мүмкүн да. Анын айткандарын жасаганга аракет кылгандар көп, анын жасагандарын кайталаганга аракет кылгандар. Мунун таасиринен бир топ үй бүлөлөр бузулуп кетиши мүмкүн. Ошол эле убакта массовый түрдө Кыргызстандын мыйзамы бузулууга барышы мүмкүн. Эгер эки же андан көп аял алуу маселесинин юридикалык жагына көңүл бурчу болсок, экинчи нике расмий түрдө катталбайт. Уруксат жок. Үй бүлөлүк кодекси жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандык акыларын абалын каттоо мыйзамынын чегинде биздин жарандар бир гана жолу никеге турганга өздөрүнүн укугу бар. Демек турмуш куруп жаткан үй бүлөгө экинчи болуп келген аялдын адамдык укуктары сакталбайт. Мүлк жагынан келгенде ал ошол баланы төрөгөн аял, то есть жарандык никеде турган аялдын эч кандай укугу жок. Мүлктү бөлүштүрө албайт. Официалдуу түрдө, расмий түрдө никеде жок экенсиң дейт дагы, ортодо эки эрди катын жана үй бүлө табылган акчанын бардыгы тиги киши мүлккө претендовать эте албайт. То есть ага эч кандай укугу жок. Азыр 10 миңден 50 миңге чейин экинчи, үчүнчү аял болуп жашап аткан аялдар жок эмес Кыргызстанда. Бул бар, жашап атышат. Бирок булардын укугу каякта деген биз бир өзүбүзгө суроо берсек болот да. Булардын укугун ким коргойт? Азыркы учурда Кыргызстандын мыйзамы боюнча биринчи гана аялы юридикалык жактан укугу бар. Күйөөсүнүн мүлкүнө, күйөөсү менен ажырашса мүлкүн бөлүп алганга, чогуу жашаганга, ЗАГСка турганга, той топурага барганга, элдин көзүнө чыгарганга. Бирок экинчи, үчүнчү аялдардын Кыргызстандын мыйзамы боюнча эч темкеге укугу жок. Бул маселе ушул жумада Жогорку кеңештин жалпы отурумунда да көтөрүлдү. Я бы хотелось обратиться к омбудсмену, представителям МВД, Генеральной прокуратуры. Мен акыйкатчыга Ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнө кайрылат элем. Алар үй бүлөдөгү зордук зомбулукту алдын алуу боюнча мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөшү керек. Бул документте аялдарга болгон зордук зомбулуктун ар бир түрү так жазылган. Өлтүрүү же зордуктоодон башка психологиялык, моралдык зомбулуктар да бар. Чубагачы жубайынын капа болгону ачык билдирип жатат. Бул факты акыйкатчы текшерип чыгышы керек. Ежегодно на выплату алиментов поступает более 5000 заявлений. Жыл сайын алимент төлөтүү үчүн 5000 арыз берилет. Анын 60%-дан көбү аткарылбайт. Бул көрсөткүчтүн алдында биз кайда көп нике тууралуу сөз кылып жатабыз. Светтик өлкөдө мындай теманын көтөрүлгөнү боюнча мен айтпай эле коеюн. Бизде бир нече аял менен турмуш курган эркектер көп. Анткени кылмыш кодексинин өлүк беренеси иштебей жатат. Туурабы? Депутаттар расмий түрдө катталбаган никеден төрөлгөн балдардын тагдыры тууралуу да сөз кылышты. Юристтердин айтымында экинчи аялдан төрөлгөн балдардын укуктары сакталышы мыйзамда каралган. Туулгандагы тууралуу күбөлүгүндө атасы деген графада кимдин аты фамилиясы жазылса, ошол киши атасы катары мыйзам чегинде жооп берет. То есть алимент төлөйт, баланы багууга, тарбиялоого катышыш керек мыйзам чегинде. Ал жерде никеси барбы, жокпу, маселе жок.
мына жанагы айткандай эле эки анжы болуп аткандар ошол. Баланын атасы болгондон кийин. Эгерде атасы эмесмин дей турган болчу болсо, анда ал мыйзам чегинде атасы эместигин далилдеш керек. Кыргызстанда тилекке каршы ар бир 5-чи расмий катталган нике ажырашуу менен аяктары аныкталган. Алсак бир жылда 52 миңден ашуун жуп баш кошсо, алардын 8,5 миңден көбү ажырашат экен. Мындан улам кош никеге уруксат берүүнү ойлонбой, маселени башка жагынан чечиш керек дешет адистер. Эркектердин жоопкерчилигин күчөтүшүбүз керек. Эркектердин ошо үй бүлөдө силер баягы силер үй бүлөнүн кожоюнусуңар. Силер үй бүлөнү камсыз кылышыңар керек. Аялдарды мындай сыртка чыгарбай силер багышыңар керек деп туруп, ошондой жоопкерчиликти күчөтүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө ошо эркектердин жоопкерчилиги чынын айтканда өтө төмөндөп баратат. Жанакы үй бүлөлүк институтта жанакындай бир балдарды тарбиялап, келечекте үй бүлөгө даярдоо маселеси да бизде солгун болуп атат. Үй бүлө бул коомдун кичинекей модели, анын башаты. Өлкөдөгү көйгөйлөр, өксүктөр үй бүлөлөргө дагы таасир этип, жалпы эле мамлекеттеги маселелер ар бир үйдөгү мамилелерге дагы кесепетин тийгизүүдө. Кыргызстан конституция боюнча дин таасиринен тышкары мамлекет болгондуктан мамлекеттин мыйзамдары гана өкүм сүрүшү керек. Эгерде коомдук саясий мамилелер диний шарттарга негизделе баштаса, анда Кыргызстанга мамлекет катары чоң коркунуч жаралганын моюнга алуу керек. Аман Бакиров, Эрлан Кемелбеков, НТС, Жумалык. НТС'тин кабарчылары жуманын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришти. Келерки дем алыш күндөрү көрүшкөнчө аман болуңуздар. Азыр болсо Айбек Бийбосуновдун Сереп автордук долбоорун көрүңүздөр.